сүйлөшкө дагы биз даярданып атабыз. Нефть трейдерлер менен 2 ай мурун эле мен сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштаган. Тилекке каршы Россияда салык маневрун жасай албайбыз. Биздин колубуздан эмне келет? Акцизди азайтууга, НДСти границадан өтөрү менен төлөтпөй, кичине срогун жылдыруу, же болбосо ошо салыкты дагы азайтуу. Биз ошолор боюнча расчёттордун баарын жүргүзүп атабыз. Колубуздан келген нерсенин баарын Кыргызстандын ичинде жасайбыз. Биз аларды жөн эле баа өсүп кетсин деп карап тура бербейбиз. Жалпысынан ойлоп атабыз. Россияда 2 завод ремонтко токтоп калды. Декабрдын 10-15-леринде чыгат. 1-2 ай чыдасак, балким биз ушул кризистен чыгып кетебиз. Январь-февралда туруктуу дүйнөлүк баада биржаларда баа турукташып калган. Бирок жанагы заводдор эми кышында булар ремонтко токтойт. Ошондуктан дефицит боло түштү. Азыр дефицит Казакстанда дагы абдан чоң. Азыр ушу Казак Республикасындагы орустар менен сүйлөшүп, алар дагы өзүнүн ушундай баа өсүп кетпесин деген механизмдерин баарын ишке ашырабыз.